Алар сууга жакын турса дагы ошол кирешесин көбөйтүү максатында, жумуштардын жеңилдетиш максатында тамчылатууну коюп, шарты кыйыныраак жерде жаңы нерселерди киргизген өлкөлөр, же элдер, же чарбалар алар бир чоң ийгиликке жетишкенин көрүп да келдик, көрүп да жүрөбүз. Баткен да келечек ошол схеманы мындай бул ушундай иштеп аткан болсо, анда сырттагы чоңураак чарбага деле ошондой кылса болот экен деген бир кыйынчылыктар көп. Эгерде дыйкан өзү жалгыз болсо. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар жана биздин Салам медианын YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Гүлбарчын Аймирова. Кургакчылыкка каршы чара Баткенде тамчылатып суугарууну колдонуу тажрыйбалары тууралуу маек кылмакчыбыз. Ал үчүн биз атайын бизде бүгүн конокто Мадымаров Бекболот климаттык өзгөрүүлөр боюнча консультант деп айтсам дагы болот. Бекболот мырза, биздин эфирге кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Гүлбарчын айым, биз да кубанычтабыз. Биз бүгүн Бекболот экөөбүз подкастыбызды баштап ушул Баткен облусундагы жарандарга, деги эле кыргызстандыктарга ушул тамчылатып суугаруу тууралуу, климаттын өзгөрүүсү тууралуу маалыматты кенен бүгүнкү маегибизде подкастта берип ала алабыз деген үмүттөбүз. Анда эмесе маегибизди баштасак, мен сизден сурасам, бул бүгүн бизде ушул азыркы учурда Кыргызстанда климат кандай өзгөрүүлөргө учурады, анан айрыкча суу маселеси тууралуу айта кетсеңиз, климаттын өзгөрүүсү бул суу маселесине кандай таасирин тийгизди? Жакшы, сурооңуздун алдында бир угуучуларга бир жакшы бир жылуу салам айткым келип атат. Аларга ушул күндөр адай маанайлуу өтүшсүн. Ошол эле мезгилде буюрса ушул сиздин ушул чакырууңуз менен Кудай кааласа колубуздан келишинче ушул маанилүү регионубузду өнүктүрө турган, регионубузга чоң салым кошкон жумушту жеңилдеткен, шартты жеңилдеткен, Англиянын, Европанын кереги жок болгон тармак боюнча бүгүн сөз болот экен. Ошого баягы угармандарга дагы ушул сөздүн башта ушул ойду айтып койсок деген туура көрүп турам. Сурооңузга келсек, климаттын шартында, азыркы Баткендин шартында биз тамчылатып суугаруу боюнча акыркы 5 жылга жакын болуп калды, уже иштеп баратабыз. Кудайга шүгүр, элдер ушул нерсени мындай түшүнүп, азыр баягы биринчидегидей кыйынчылык жок. Бул тамчылатма, бул чыгаша эмес, киреше экенин түшүнө баштады. Мүмкүн болсо ушул боюнча бүгүн сизге ушул маек бергенде ушул угармандарга бир колубуздан келишинче бир маалыматты тагыраак жеткирбейин деген ойдо отурам. Сонун рахмат. Ушул сиз өзүңүз айттыңыз да, бул багытта 5 жылдан бери иштеп келем депчи. Анан азыркы учурда ишиңиздин кыйла жеңилдегенин айтып бердиңиз, элдердин түшүнгөнүн айтып бердиңиз. Ошондо кандай деңгээлде жеңилдеди? Элдин түшүнүгүнө элге кантип түшүндүрө алдыңыздар? Өзү эле тамчылатып суугаруу деген эмне ал? Жана ал салттуу суугаруудан эмнеси менен айырмаланат? Ошол тууралуу айтсаңыз. Негизи тамчылатып суугаруу бул баягы башка технологияда, мисалы үчүн байланышта, телефондо көрүшүп, видео вызов кылып сүйлөшүп калдык. Бир жака барабыз десек, биз самолет менен учуп калдык. Ошондой эле айыл чарбада дагы суугаруу тармагында ушул тамчылатма ушул жеңил жолу, чоң киреше алып келген жолу. Биз ошону баса белгилеп кетишибиз керек. Өзүңүздөр байкагандай, акыркы жылдары тамчылатманы баягындай суусу жок жерге эмес, биринчиден эле ушу киреше табам деген дыйкандар жасап атышат да. Алар сууга жакын турса дагы ошол кирешесин көбөйтүү максатында, жумуштардын жеңилдетиш максатында тамчылатууну коюп, баягы көп жерлерди өздөштүргөнгө, ошол эмес көп жерде өзү тейлегенге мүмкүнчүлүк алып атат. Тамчылатманын максаты ошондой. Бир башында биз кандай кылдык? Башында бизге негизги максат бизнестин кичине тилин билгенибиз үчүн ушул тармакка кызыккан, ушул тармакта аракет кылган дыйкандарыбызды мүмкүн болушунча областыбыздан издедик.
областтан азыраак болгонуна байланыштуу орусча айтканда сатып алуу мүмкүнчүлүгү покупательный способность дыйкандарыбызда ылдыйраак болгон үчүн биз бул кызматыбызды Кыргызстан боюнча аткардык. Кыргызстан боюнча YouTube каналдар аркылуу, өзүбүздүн блогерлер аркылуу, ошол эле биздин мындай элге көрүнүктүү ишкерлерибиз аркылуу мүмкүн болсо ошол маалыматты жеткиргенге аракет кылдык. Ошонун ичинен баягы ушул нерсени ишенген, алдын башка өлкөлөрдө маалыматы бар ишкерлерибиз ушул нерсени баягы орусча айтканда рисковать эткендей сезишти. Бирок ал башында жасап аткандай кантип эле ушул тамчылатып мен ушул көчөттөрүмү өстүрүп алам же ушунча түшүм алам деп ооба, тамчылатууның күчү жетпейт деп ойлошот. Мындайча айтканда өзү тамчылатуу аты айткандай эле бул тамчы канчалык эле даракты өстүрө алат деген бир ой болчу да. Анан ошону биз өзгөрткөнгө бир мүмкүнчүлүк алдык. Азыркы күндө ушул мамлекеттин сонун программалары жүрүп атат. Ошондой эле дыйкандар дагы мындай көп кирешелүү нерселерди аракет кылып ишин башташты. Ушул сиздин эфириңиз мен үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Дагы бир жолу ушул быйылкы жылы ушундай пайдаланган дыйкандардын тажрыйбасын көрүп, кийинки жылга күзгү пландаштырганга мүмкүнчүлүк деп, кайсы эле мезгилде болбосун эфириңизге келгенге биз даярбыз, кызыктарбыз. Ушун менен мүмкүн болсо баягы жеңил, жакшы, оңой шартта алып келген технологияны мүмкүн болсо жайылтабыз деген ниет үмүттөмүн да. Сон климат менен кандай байланыштырсак болот эми? Бул суу маселеси деп атабыз, анан Баткен өзү Баткен боз кургакчыл. Ошондой уста биз шамал, жаан дагы аз болот. Ооба. Климат боюнча алсак, биз Баткен жападан жалгыз областпыз, жарым чөл болуп эсептелебиз да. Биз муну мектептен эле түшүнгөнбүз. Жарым чөл дегенде мурда бизде баягы жаш мезгилиңде өтө мындай коркунучтуу угулган да мага. Себеби чөлдө мындай өнүгүү жок деген түшүнүк болчу да. Ошондо баягы энциклопедиядан, ошол китептерден окуганда биздин эле ушул шыбак өскөн талааларыбызды жарым чөл деп атап койгондо мен үчүн мындай өтө бир келечеги жоктой сезилип, ичимде мындай көңүлүм оорugан. Башка жака кетиш керек экен, башка жакта жашаш керек экен. Ал мезгилде миграция деген эми эле башталып аткан, кетиш деген ой жөнүндө жок эле. Бирок баягы ушул жерде баары бир жашайбыз, бирок мындай келечегибиз кыйын болот экен деген бир жаштыгында арканда кыялым болот да. Бирок жарым чөл деген сөз мындай мага ошондой бир коркунуч алып келген. Бул энциклопедиядан көргөндө, ушул Баткен шыбактарын көргөндө ал жарым чөл деген. Анан бирок насип кылды, ошол бул тармакта изилдедик, чукуладык, чет өлкөлөргө бардык, 2 билим алдык Кыргызстанда эле, бирөөсү инженер болсо, экинчиси мамлекеттик башкаруу. Анан ошол менен дагы эң кыйын деген өлкөлөр ушул чөлгө жакын болгон Кытай өлкөсү, мисалы үчүн ал жакта эң чоң Катламакан чөлү бар. Ошол эле Турциянын баягы чыгыш жактары ошо Баткендей эле жерлери. Ошондой эле дагы ошол араб өлкөлөрүндө дагы мисалы үчүн бүт кумга тамчылатма менен чарбаларды, анан пальмаларды өстүрүп коюшкан. Анан ошолорду четтен көрө баштадык да. Анан көргөндөн кийин бул кыйынчылык мүмкүнчүлүк экенин түшүндүк да. Кайра мүмкүнчүлүк, кайра көбүрөөк шартты түзүп түзүп алабыз деп, Себеби жанагындай суу бар жерде, шарты жашоосу жеңил жерде адам баласы умтулуусу аз болот да. Шарты кыйыныраак жерде жаңы нерселерди киргизген өлкөлөр, же элдер, же чарбалар, алар бир чоң ийгиликке жетишкенин көрүп да келдик, көрүп да жүрөбүз. Баткендин да келечеги ошондой деп, акыркы 15 жылдан бери мындай көңүлүм тынч, бирок тездетели деген бир үмүтүбүз бар да. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз буюрса. Азыркы учурда азыр сиз айтып өттүңүз, ушу Баткен боюнча, Баткен эми баштаганыбызга 5 жыл болду, анан Баткен эле эмес, биз республика боюнча иштегенге аракет кылып иштеп келе жатабыз деп. Ошондо Баткенде бул системаны колдонгон дыйкандардын тажрыйбалары тууралуу айтып берсеңиз, анан канчалык деңгээлде ал жемиштүү болду? Элдер канчалык деңгээлде өздөрү көрүп, ошону сиздин кызматыңызды ошол тамчылатып сугарууга өткөндөр? Анан командаңыздын өсүшү, талап көп болуп атат мисалы элге маалымат жакшы жеткенден кийинчи.
жакшы суроо. Себеби баягы биз баардык эле кылган дыйкандарыбыз ийгиликтүү болуп атат дегенден алысмын. Кээ бирлери кыйынчылыкка да учурашып атат, кээ бирлеринде чыгаш болуп калган да учурлары бар. Бирок алардын ар биринде мындай өзүнүн мыйзамдуу жооптору бар да. Мисалга биз Баткенде ушул бир 7-8 жерге тамчылатманы мындай өзүбүз толугу менен коюп бергенбиз. Анын ичинен бир 4-5 жакшы, 1-2 мындай кичине кыйынчылыктар бар. Кача ал деле мындай мурдагы абалына караганда состояниясы мындай жакшыраак да. Себеби дегенде биз баягы өсүп турган бактарга койгонбуз. Көп учурда жалпы эле Кыргызстанда болобу, башка жерде болбосун, адамдык фактор көп ролду ойнойт да. Бул жерде баягы арык менен алектенген адам кичине бир инженердик нерселерди кошкондо анда өзүнүн баягы анын көзөмөлдөө, аны карап туруу, аны туура пайдалануу, кыш келгенде насостордо сууларды төгүү, ошондой шлангада калып калган сууларды төгүү, өзүнүн мындай орусча консервация деп коет. Ошондой бир немелери бар да, сервистери бар. Ошол нерселерди кылбай калган учурлары бар. Же болбосо баягы кээ бир учурда баягы тамчылатманын өзүнө дагы немени давленияларды туура бербей калган учурлар бар. Ошол моменттердин туура көзөмөлдөбөй калганда шлангалар бир жерден чыгып кетиши мүмкүн. Ошол сыяктуу технический моменттер бар. Биз баягы мындай жалпак тил менен айтканда жылкыны айдап ат менен жүрсөң, ага көп деле суусун беришин билесиң, чөбүн бересиң, ошко бара бересиң да. Балким бир жумада жетет. Бирок ага караганда бир канча кымбат машина менен бара турган болсоң, анын сиз бензин куясыз, майын куясыз, желин карайсыз, баягы бир канча операцияны баягы машинанын өткөрүү керек карап турасыз да. Ошол сыяктуу да. Бул жерде дагы арык бул эч кандай технология талап кылбайт, бирок ошол жерде карап турасың, ар бир арыкка тиешелүү немени берип коесуң, ошентип атып сугарасың. Жетишпейт да азыр. Өтө көп суунун талап ысырабы менен. Немеде болсо, машинада болсо, балким финансый жактан көптөй расход болгону менен сиз баягы убакытты уткурбай 4 саатта ошко барасыз. Жана жумушуңуз жыйынтыгында эффективность жылкыга ватка караганда машина балким 100 эсе же 10 эсе кымбаттыр. 10 эсе кымбаттыр. Бирок андай кымбат болгону менен убакыттан уткан мезгилде дагы машина менен жүргөн 10 эсе бат барасың да. Ошол сыяктуу эле баягы киреше дагы 10 эсе көп келет дегендей эле бир болот да. Убакыт, сууду үнөмдөө, азыркы учурдагы климаттын өзгөрүүсүнө дал келүү, ушу тамчылатып сугаруунун ыңгайлуулугу. Анан кийин сиз өзүңүз баса белгилеген кирешени үзгүлтүксүз алып туруу. Ооба. Суу дегенде азыр көпчүлүк эле эми суу деген өзү сууга суу жетишсиз болуп атат да. 2 саат берилсе, 2 саат бир эмеге айыл чарбада 2 саатта сугарып бүтпөгөн учурлар болуп калып атат дагы. Анан бирок 2 саатта уже нормасы бүтөт, аны токтотуп коюшка туура келет. Ошондуктан көпчүлүк дыйкандарда азыр кирешеге чыгуу эмес, ошол өзүнө ылайыктуу кетирген расходуну алыш дагы кыйын болуп калды. Бул жерде сизге ачыктап кетейин. Сиз билесиз, мен 2010-дон 14-жылга чейин маркетинг, информационный маркетинг центр ошондо иштеп келгенмин. Ооба. Биз анда чет өлкөлөргө барып, Баткен продукциясынын упаковкалангандарын сатабыз деп выставкада турганбыз. Ошол жерде суроо талапты, алардын стандартты талабы, көлөмдү сурагандары, упаковкалардын формаларын, анын ичиндеги технология менен жанагындай өрүктөрүбүздүн турган сапаты көп убакытка сакталышын талабы, ошолордун баарын көргөндөн кийин биз баягы биздин өндүрүлгөн нукура болсо дагы продукциябыз базарда сатылыш кыйын экенин түшүнгөнбүз. Жеткире албаган. Ооба. Ошондон кийин биз дагы бир ишкана ачып, Данеко деген. Ошон менен мүмкүн болсо ошол ичинде даамы таттуу болгон, нукура болгон продукцияны сырткы формасын алмаштырып, сироп, паста, май, бир канча полуфабрикат, азыркы суроо талапка ылайыктуу жарым-жартылай даярдалган продукциялардын технологиясына иштегенбиз. Максатыбыз ошо базардын суроо талабына ылайыктуу азыркы элдин чыгарып аткан продукциясына кайра иштетүү менен ошондон иштегенбиз. Бирок анда да кыйналдык.
себеби бизде билесиздер бир жыл баасы кургаткан өрттүн баасы жакшы кымбат болуп кетет. Ал дыйкандарга жакшы, бирок кайра иштетүүчүгө андай ойногон баалар араң келишилген ошол эле дүкөндөр болобу, ошол эле кафелер болобу, келишилген келишимдерди аткара албай калат экен да. Анан ошондон 21-жылы пандемия болгон жылдары ал предприятиянын эки жагынан кыйынчылык болуп калды. Сырьё дагы жок. Анан ошол эмеде пандемия болуп биздин негизги базовый клиентибиз кафе, ресторан болсо, алар дагы жок болуп калды. Анан ошондо баягы продукциялардын баасы кымбаттады да. Анан ошондо биз партнерибиз Айбек Элчибеков экөөбүз буюрса ошол сырьевой базаны өзгөртөбүз деген ниетинде тамчылатманы баштадык. Тамчылатманы 2010 бери баягы параллелдүү чет өлкөгө барганда көрүп, эки жолу атайлап ошол Турцияга барып көрүп келгенбиз. Баягы бир канча заводдорду көргөнбүз, фермерлерди көргөнбүз. Ошол эле мезгилде бизге келген тамчылатып жасалып аткандарды дагы аткарылышын дагы жакшы, туура эмес жактарын анализ кылып, анан маркетинг деген сөз базар изилдөө да. Ошондой эле дыйкандардын дагы сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп, баягы тамчылатма системаны баштоону кичине шашпай турганбыз. Базар даяр болсун, сатып алуу мүмкүнчүлүктөр, алар качан даяр болот, алар продукцияны кымбатыраак сатса. Ошол пандемияда продукциянын баасы кымбаттады. Биз дагы ошол жылдары ошол ишти давай баштадык деп туруп, ошол жылы баштадык. Негизинен 2010 бери биз өзүбүзгө бул технология өтө зарыл, бирок суроо талап азыр аз деп жасабай келгенбиз да. Азыр бирок жакшы. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Ошол эле баягы базардагы продукциянын баасы кымбат болгон үчүн дыйкандарыбыздын аракети жакшы. Биз ушул жерден сиздерден пайдаланып, базарда сатуучу бар, тамчылатманын базарда алуучу бар, дыйкандар сиздер. Ушул нерседе ортодо инженер деген кесип жок болуп калып атат да. Ошонун жогунан кыйынчылыктар түшөт. Негизги себеп ошондон болуп атат да. Бул эки эле сатуучу менен дыйканыбыз болгон үчүн сатуучу алуучу арзанды алгысы келет, сатуучу саткысы келгендиктен алуучунун талабына ылайыктуу нерсени алып келет. Жыйынтыгында жана ошол эле машинаны мисал айтып атканда элестетиңиздер, баягы ошол эски Союздун машинасы Москвич же Жигулини алып алып, ал балким заводдон жаңы эле чыккандыр. Бирок баягы технологиясы эски болгон үчүн сиз аны менен Ошко же Бишкекке айдасаңыз, максатыңызга жетишиңиз кичине кыйыныраак да, чем азыркы заманбап машиналарга караганда. Ошол себептен баягы дыйкандарыбызга ушул моментти айтып, сиз Москвич алып алып, анан машина жаман экен дегенден алыс болуңуздар. Сиздер мүмкүн болушунча өзүңүзгө керектүү тоок айдайм десеңиз, чоңураак машина алышыңыз керек. Алыска Бишкекке бат жетем десеңиз, анда дагы жеңил машина алышыңыз керек. Же болбосо баягындай максатыңызга жараша керектүү машина сатып алгандай, тамчылатманда түрлөрү аябай көп. Тамчылатманда ошол максатына мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай инженердик схемалары бар. Ошол нерсе эске алынбагандыктан тамчылатма кеңири жайылбай, баягы кыйынчылык болгон учурлары көп көрүнүп калат да. Артка кайттым дегендер, азыр ушул биздин угуп жаткан угармандарга бул системаны өзүндө колдонуу үчүн эмнеден баштаса болот? Сиз айттыңыз, инженерия деген инженерди сөзсүз кошуш керек, биздикилер түшүнбөй калып депчи. Чындыгында ар бир багыттын өзүнүн эмеси болуш керек да. Мисалы, ар ким өзүнүн жумушун жасасын дейт го. Ошол эң туура нерсе да. Касапчы болсун депчи. Касапчы кой союп үйгө алып алайын деп сүйлөгөндөргө айтып калдым да. Мен касапчы жумушун кылсын, анын жумушун алып биз алып союп бөлгөнүн эмеси жок дегендей. Ушул багытта айтып өтсөңүз, угуп жаткан угармандарга бул системаны өзүндө колдонуу үчүн кантип, кандай байланыштар менен сиздер менен байланышып, же башка адистер менен болсо деле байланышып туруп, анан өзүндө баштаса болот? Негизи мындай жакшы суроо. Эмне себептен жанагындай дыйкандарыбыздын же болбосо дүкөндө сатуучуларыбыздын мындай адашуусулар бар.
Анын негизги себеби биз интернет булактарынан ушул сиздер көргөндөй 200 литрлик бир чакан бир бочканы коюп, анан ошого турбаны улап коюп, анан ошол турба менен тамчылатма коюп койгон бир жеңил схемасын көрөбүз да. Ошол схеманы мындай бул ушундай иштеп аткан болсо, анда сырттагы чоңураак чарбага деле ошондой кылса болот экен деген бир мындай кандай айтсам жеңилөөлүк кылып алабыз дейт. көрүнүш да ошолчу. Анан биз бул жактан сизден микрофонго келип, же болбосо талаага барып дагы айтып, же болбосо дагы бир канча колубуздан келишинче маалымат бергенибизде, ал жөнөкөй эле, бул баягы булар өздөрү кызмат көрсөткөн үчүн балким ошол себептен мындай кыйындай көрсөтөт. Анан бул жеңил эле деген бир ойлор бар да. Чындыгында именно баягы ошондой ойдо болгондор көпчүлүк кыйынчылыкка душар болушат. Себеби ооба жана интернетте көргөн 200 литрлик бочка менен иштетип койгон чакан чарба бул сиздин үйүңүздүн алдыңыздагы огород. Ал огороддо өсүмдүгүңүз бир күн эле кичине көңүлү чөгүп мындай солушуп калган болсо, сиз аны байкайсыз. Баары ошо тамчылатманы мындай тазалап түздөп бир нерсе ошол жеринде аккан акпаганын билип коесуз дагы, жанагыны билип билбей эле оңдоп түздөп иштеткенге мүмкүнчүлүк аласыз. Бирок сырттагы чарбага сиздин огородуңуздан алысыраак болгон 10 сотук болсо дагы, 1 гектар болсо да, ал чарбада мындайча айтканда стабилдүү иштеп бериш керек. Себеби сиз ал жерге бир жумада бир эле барышыңыз мүмкүн. Же болбосо мындай сиз ал жерде бардыгын айланып чыкпай эле барып эле суугарутам деп эле четинен суугарып кете беришиңиз мүмкүн. Ал мезгилде багыңыздын ортосунда, аягында же бир четирээктеги бактарыңыз, же өсүмдүктөрүңүз жанагындай акыбалы суу ичпей кургап, түшүмдөрү жакшы жетпей калса, сиз өкүнүп анан ушул жерде тамчылатуу болбойт экен деп баягы өзүңүздүн көп учурда дыйкандар өзүнүн немесин айткыбыз келбейт да. Ошибкабыз биз деле кээ бир учурда айткыбыз келбеши мүмкүн баягы кылган кызматыбызда. Ошондой эле ошол нерсе айтпайт дагы, бирок аны башка дыйкан көрөт да. Бардык айыл угат, ушул тамчылатуу кылып атыптыр деп. Мынча жүрдү эле болбой калды деп, Ал өзү дагы айтып калышы мүмкүн. Же болбосо анын кылып атканын бардыгы бул жаңылыгы кандай болор экен? Иштейби, иштебейби деп. Ошол себептен буга чейин мындай бизге чейин дагы проекттер менен дагы аткарылган тамчылатмалар бар. Ошолор ошондой баягындай жакшы аткарылбай калган үчүн бул жакшы мисал болгон эмес да. Ошондо сиз эмне деп айткыңыз келип атат? Проекттер менен болгондо көпчүлүгү жемиштүү болбой, анан өзү акча коротуп жасаган кишилердики мындай ийгиликтүү болот деген. Эми бул жерде мен сизге жана сөзүмдө айттым. 2020 чейин тамчылатууну билсем дагы кылбадым деп. Ооба. Себеби базарда баягы жана продукция киреше алып келбесе, анда ал нерсени баягы мамлекеттик программа болсо дагы, ошол эле международный организациянын финансированиясы болсо дагы, бирок өндүрүлгөн продукция актабай жатса, анда уже кызыгуу аз болот да. Элдерден негизги бир немеси ошол болгон. Анан экинчиси ошол эле жерде баягы дыйкандын дагы, же болбосо ошол жерде кызмат кылып кое берген кызматчы компаниялардын дагы анча-мынча катачылыктары болгон. Эгерде бул азыр сиз угуп атасыз, кулпунайды кылып атышат, интенсивный бак кылып атышат, алардын көзү жанып турушат. Алар тамчылатуу эле эмес, эртеңки күндө канча киреше алып келиш жөнүндө ойлонушат. Алар тамчылатуу бул экинчи маселе. Алар биринчи негизде баягы кирешенин эсебин алышат, анан сурооду анан берет. Ушуга жетишим үчүн эмне кылыш керек деп. Жана ушул көчөт саткандарга, бизге кайра. Ушуга жетишиңиз үчүн сиз ушундай тамчылатманы колдоносуз. Көчөттүн эң бир заманбабын аласыз, итальянский көчөттү аласыз, турецкий көчөт аласыз деген сөздөрдү угуп атпайсызбы? Европаныкын аласыз деп. То есть алардын баасы бир канча кымбат болсо дагы, бардыгы эле ошондой кирешеге ийгиликке жетип аткан дыйкандарыбыз ошолорду айтып атышат да. Кайра эле ошого барып алып атышат. Уже болуп калды мындай нерсе. Ошол себептен баягы фактор көп. Бул жерде дыйканчылыкта чындап эле мындай кандай десем, кыйынчылыктар көп. Эгерде дыйкан өзү жалгыз болсо, эгерде ал жана агроном менен
эгерде ал инженерлер менен биргеликте болсо эгерде мында мамлекеттин сунуштаган немесин туура түшүнсөк, ошол эле агрокластерди, ошол эле ар кандай программаларды түшүнүп, ошол эмне үчүн бизге ушундай финансы берип атат, эмне үчүн булар бизге ушундай шартты жана мүмкүнчүлүк берип атат деп маңызын түшүнө турган болсок, анда бул жашоо мындай дыйканчылыкта рисктер да бир канча азайып кетет. Бир канча азайып кетет. Ар ким өзүнүн жумушун жасаса. Ооба. Сон ушу Баткенде канча жыл, 3-4 жыл мурда болуш керек, 200 гектар беле турецкий бадам мистелерди алып көлдүн аркы эмесине кылгандачы, ошол системаны дагы биз ушул климат боюнча, тамчылатып сугаруу боюнча материал жасаганыбызда барган элек да, барып тарттык эле. Ошолордун жыйынтыгы эмне болду? Ошондо ал өсүп аткан, гүлдөп аткан, бирок биз бөмөсүн эме кылбай калдык да, отслеживать этпей калдык. Ооба, негизи ал бак жакшы өсүп турат. Негизи биз койгон жер ал жерде 8 эле гектар болчу, сиздер барган чарба. Бирок дагы жанында дагы бир канча гектар бар. Бул менин түшүнүшүм боюнча где-то бир 40 гектардай. Бирок баягы биз эми шаардан баргандар үчүн 8 гектарда, 40 гектарда ичине киргенде чоң көрүнөт да. Балким ошого сиз баягындай чоң көлөмдө айтып аткандырсыз. Бак аябай сонун жакшы өсүп турат. Маанилүүсү ал жерде өтө таштуу. Сиздерге мисал айтсам, бир арык сууду кичине жерди казып туруп куйса, ошол суу 1 метр акпайт да. Кирип кетет, барды кирип кетет. Ал жерде чоң труба менен мындай аккан суулар бар эле бизге чейин, ошол менен арык менен араң сугарып өтө чоң сууду берип өстүрө башташкан дыйкандарыбыз. Анан бирок биз тамчылатып сугарууну мүмкүн болушунча аларга долбоорлор бердик. Анан ошол жерге баягы биринчи болуп ошол жерге суу мембранадан көлмөн жасап бердик. Көлмөнүн да көлөмүнө ушул 2 айга чейин ошол жерде каналда суу токтойт. Ошого ылайыктуу көлөмдө жасаганбыз да. Бакта маселе жок, сонун өсүп атат. Кичине бир маселе бар, ошол эле жанагы өстүрүү технологияда. Балким баягы кээ бир көчөттөр көп түшүм берип калып атат. Кээ бир көчөттөр аз берип калып атат. Бул баягы бадам көчөттөрү сорту жагынан ошол дыйканыбыз айткандай Дубайда номер 1 болгон. Ошентип алып келишкенде ошондой айтышкан. Сорту жагынан. Ошол эле мезгилде бул агротехнологияда тамыр жөнүндө көп сөз болуп атат азыр. Подвой деп айтып атат. Ошо тамыр жагынан ошол бизде мындай ошол мезгилдерде тамыр баягы ошол эле жерге жараша, тамыр заманбап тамырлардын бүт өздөрүнүн лабораторияда изилдеп эң бир күчтүүлөрүнү өндүрүп атат да. Америка, Иранда деле, Кытайда деле, Турцияда деле, Европада деле эң маанилүү тамырга көңүл бурулуп атат. Анан бул чаңдаштырууга көңүл бурулуп атат. То есть ал жерде баягындай өзүнүн эркек ургачы деп ар бир 8-9 мен билбейм. Бул агротехнологияны деталдуу билбеймин. Бирок биз дыйкандар менен, агрономдор менен иштегенде алар ушул ойду айтып атышат да. Чтобы тегиз жалпы түшүм алыш үчүн, жалпы түшүм бериш үчүн бул ошол тамырын ошол топуракка туура келгени, жалпы эле ошол өсүмдүк ошол климаттык шартта өсөбү жокпу? Кандай өсөт? Кыйналып өсөбү же жага ыңгайлуу шартпы? Бадамга жанагы топурак аябай ыңгайлуу болчу. Азыр деле жакшына өсүп атат, анда маселе жок. Бирок түшүм беришинде келгенде мындай азыр деле жаман эмес, бирок мындай тегиз бербей атат да. Мен мисалы үчүн Турцияда көргөмүн. Бадамдар как жүзүм сыяктуу турат да. Ушунчалык көп салган да. Ошондой немелер бизге дагы ошондой технологияны агрономдор менен бирге иш алып кетишибиз керек болуп атат. Ал мезгилде ал ишкерибиз өтө бир чоң маанилүү иш кылды. Ал өзүнүн эле баягы маселесин чечиш эмес, биз ошол ишкерибиздин негизинде көп дыйкандарга ошол мисал катары көрсөтүп алдык. Ошол менен түрткү бердик да. Буга чейин балким андай ийгиликтүү долбоорлор аз болгон болсо, ошол дыйкандарыбыздын мисалы менен Ким кайсы дыйкандардын? Бул Калилов Мунарбек. Ошол эле мезгилде Анвар эке. Биз основной ошол негизги кардарыбыз ошол Калилов Мунарбек байке болду. Ал ишкердүүлүктөн дыйканчылык ишкердүүлүгүнө барган үчүн
ал кишинин ушул кылган салымы башка дыйкандарга чоң салым болот деп салым болду деп мен 100% ишеничте айта аламын. Ошол эле мезгилде баягы кто не делает, тот не ошибается дегендей катачылыктар болот. Бирок ошого карабастан ал киши киреше алып атат ал жерден. Мен мындай болбой калды дегенден алысмын. Кирешеси да сонун баягы буга чейинки дыйканчылыктын деңгээли ала турган болсок, кирешеси дагы көлөмү да бир жакшына эле көрүнүп, өскөнү дагы бир жакшына. Бирок мен жанагы именно көрүп келген эмеге болбой атат. Турцияда көлөмгө жеткире албаганым үчүн мен өзүмдүн койгон өзүмө коюлган талап бийигирээк да. Анан ошого жетсе жакшы болот эле деген ичимде үмүтүм турат да. Сон азыр дагы бир экөөбүз сүйлөшүп калганда айтып кеттиңиз эле да, Боз Адырда көптөгөн эмелер чөл болуп эле анан бир жак эмесин ушу тамчылатып сугаруу менен кичине жашылдандырдык. Анан биздин келе жаткан эмелерибизде, пландарыбызда кайсы бир дагы бир бурчуна өтөбүз дегенчи. Ошол багытта жумуштар кандай болуп жатат? Боз Адыр тарап, Кара Булак тарап 2 айлыбызда бизде жакшы эле жумуш болду. Бирок Боз Адырдын өзүнө так жете албадык. Азыркы күндө жете элекпиз. Бул ошол Боз Адырга кире бериштеги Айгүл Таш айылы, ошол жерде бир 3-4 дыйканыбыз менен иштештик. Буюрса алар да жакшы болуп, башкаларга да жакшы мисал болуп атышат. Анын ичинде бирөөсүндө кичине маселелер бар. Баягы дыйкандардын мотивациясын караш керек экен. Биз анда баягы дыйкандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө карап эле иш кылып атканбыз да. Азыркы күндө андай эмеспиз. Биз баягы бизнес болсок дагы, бирок бул нерсе маанилүү деп биз мүмкүн болушунча баягы дыйкандын аракетине карата кызматташканга аракет кылып атабыз. Сиздер билесиздер, бир суу көлмө салабыз. Көбүнчөсүнө суу көлмө салабыз. Эгерде аракети дагы мындай мүмкүнчүлүктөрү дагы жакшы болсо, өзү менен сүйлөшкөндө эле билинет. Ошонун негизинде биз ага немени сунуштайбыз. Тамчылатманын кыйын, оңой, маанилүү жерлерин айтабыз. Мүмкүн болушунча ал кишиге долбоорун жасап беребиз. Долбоорун балким чет өлкөдөн, Турциянын компанияларынан жасатабыз, же болбосо Украинанын дагы бир компаниясы бар, ошол аркылуу жасатабыз. Эмне үчүн бул маанилүү? Эмне үчүн мен баарына эле айтпайм. Кээ бирине айтсаң дагы, жок сен мага мындай айтсаңчы, мен бул тема менен чалдым эле го деп эле баягы ошол тон, ошол сөз экинчи эле сүйлөмдө түшүндүрүш кыйын болуп калат, экинчи эле сүйлөмдө чыгат. Бирок ошондо дагы биринчи эле сүйлөмдө буга көңүл буруп калың деген бир ойду айтып калабыз. Мүмкүн болушунча. Себеби антпесең баягы ичиңден көңүлүң ооруйт да. Ал билип турасың эртең кыйынчылыкка барышыңчы. Сиз деле мисалы үчүн бирөө бир эски жаман бир машинаны сатып алатканын билсеңиз, ал узакка апарбашын билсеңиз, аны ошончо акча сарп, азбы көппү сарптайм деп атсаңыз, сиз айтасыз дагы. Жок, бул машинаны мен билем, бул өтө кыйнайт сени. Мүмкүн болушунча башкасын эле албайсыңбы деп айтып калганга аракет кыласыз да. Баягы өзүңүзгө тааныш болсо, же болбосо ушул дыйкандар мен үчүн мындай Баткендин келечегин тарта турган элдер да. Ошол себептен ар бирине азыр туура чечим албашын билсем дагы, мүмкүн болсо ошол нерсени айтып койгонго жеткиргенге аракет кыласыз да. Ошол эле мезгилде сиздин мындай кээ бир дыйкандарыбыз бар, мамлекеттин саясатын пайдаланып жерди эле алайын деген максаты бар да. Алар баягы мамлекеттин саясатына ылайыктуу кылып, эптеп эле көгөртсөм деген ой бар да. Ошондорду биз аныктаганга аракет кылабыз. Сиз эмне көчөттөгөйүн деп атасыз? Канча сарптайын деп атасыз? Максатыңыз эмне? Канча жылда кириши? Ошол сыяктуу суроону бергенден кийин анан түз эле айтышка туура келет. Сиздин максатыңыз мамлекеттин ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан мезгилде ушул сыяктуу ишканаларды уюштуруп, негизи эле максатыңыз балаңызга, небереңизге келечекте бир как баасы көтөрүлө турган недвижимость катарында эле көрүп атасыз. Бул базардын мыйзамында ушундай болот. Бирок биз бул тамчылатма сизге бул инвестиция эмес, мындайча айтканда расход болуп калат. Эгерде подходуңуз туура болгондо, анда бул тамчылатма сизге инвестиция болуп,
2-3 жылга жетпей актап чыгып кетет. Ушул жерлерин ачыктап, ал бизди жаман көргөн бойдон калышы мүмкүн. Бирок баягындай ошондой каттык сүйлөгөндө же каттык ойду айтканыңда таасир беребиз деген ойдобуз да. Анан бул эмне үчүн өзү ишкер болсо, эмне үчүн менен акча алышты эле эмес, бул жагын айтат. Себеби дегенде алардан биздин биринчиден миссиябыз бул жакта туура системаны жайылтып, алар биздин ошол эле биздин жайылтуу максатыбызга тескери көрсөтүп коюшу мүмкүн андай дыйкандар. Бул биринчиси. Экинчиси, адамга мындай чочулатма маалымат менен так бербесек, түз бетин айтпасак, ал өзгөрүшү кыйыныраак да. Ошол себептен баягындай ошондой айтсаң, ал кичине таасир көрө алабы деген үмүтүбүз бар да. Үйгө барганда да чото мындай бизге мындай сөз айтканы эмнеге болду экен, көрсө мындай адамдар уже мындан бизнес катарда, киреше булак катарда карап аткан турбайбы, мен ушул жерде мындай немеге өзгөрөйүнчү оюмду деп ошондой бир үмүтүм бар да. Мен башка план коюп алдыга. Биз ал жерде жетишип калабыз. Ошончо аздан акча кылгычаңды 10 гектар кылам же 5 гектар кылам деп, сиз 1 гектар 50 сотук деле кылбайсызбы ошол жерге? Бирок эффективдүү кылып, Ошол эле кетип аткан азыркы арзан көчөттөн баштап, арзан тамчылатма коем деген акчаңызды 5 гектарга, 3 гектарга 50 сотук эле кылып көрбөйсүзбү пилоттукта? Деген бир ойду айтып, баягы каттык балким капа кылгандай ойду да айтып, ошол эле мезгилде мүмкүнчүлүктү да айтабыз дагы. Биз дагы үмүт менен турабыз да. Ошо 50 сотук деп кайра келсе, мен мүмкүн болушунча баягы балким барып кое бере албасам дагы, ал 50 сотуктун кандай орнотуп, кантип иштетип, консультация бергенге даярмын да. Сон. Жакшы эмне айтып өттүңүз. Сиз өзүңүз айткандай башында бул азыр мурда көргөнбүз да. Бизче мисалы мурда деген суудун көйгөйү жок болчу да. Туурабы, Бекболот мырза? Мындай эле жок болчу да. Себеби дегенде эл деле аз болчу. Климат деле эми өзүнүн нугу менен мөңгүлөрүбүз эриген эрбейли, мисалы мөңгү деген нерсени билчүбүз да. Азыр эми жайлоого чыксаң, мөңгү дагы чындыгында мындай апапак мөңгү жок да. Сөзсүз үстүндө бир слой чаңдар менен, кандайдыр бир эмелер менен капталган болуп турат да. Ушул жаатында дагы айтып өтсөңүз, ошончолук кыйынчылыктар болуп атат. Климат дагы өзгөрүп атат, эл дагы көбөйүп атат, сууну колдонгон киши деле көп болуп атат. А бирок бизде ошону чече турган эң эле ыңгайлуу жолу бул технология, тамчылатма, сууду үнөмдөп, чогултуп иштетүү, санариптештирүү. Эми сиз азыр мөңгүдөн баштап калдыңыз. Мен 2 күн алдын ошол өзүдүн жетекчилер менен дагы Зардал айылына барганга мүмкүнчүлүк болду. Ал жерде мындай ошол сиз айткан баягы коркутуткан маалыматтар ушул мөңгү изилдөө боюнча биз Зардалга барганда билесиз да, мөңгүнүн жанынан өтөбүз. Арал деген мөңгү деп баягы жергиликтүү аталышы ошондой экен. Ошол мөңгүнүн жанынан өткөнүбүздө ошол сөздү уктук. 50 метр кишнериптир. 50 метр кишнериптир деген ойду ошол жерден баягы Токой чарбасында мурда иштеген өзүнүн агаларыбыз айтып берди. Ооба, бул бар ошондой. Бирок ошончо да мен көңүлүм тынч эле да. Эмнеге дегенде, ооба климат өзгөрүп атат, коркуткан жактары бар. Бирок эң негизгиси Проондун Баткен областында 5 жылдык изилдөөсү болгон. Анын жыйынтыгындагы мен баягы маанилүү жерлерин издеп тапканымда, областыбыздагы жааган жаандын саны азайган эмес. 1 жылдык 1 метрге ушунча литр деген өздөрүнүн баягы немеси бар. Мындай изилдеп чыккан эмелер. Жок, эсеп көрсөткүчтөрү бар. Бул бардыгы 1 метрге 1 жылга ушунча жайт депчи. Анан ошол көлөмдөрү областыбызда жаан чачын азайган эмес. Бул жакшы. Анан ошол эле мезгилде баягы күн ысыган, муздаган периоддордагы 5, 10, 20 жыл менен эсептелбейт. Бул 50 жыл, 40 жыл, 100 жылдык цикл менен эсептелет. Мындайча айтканда, бир мезгилде бир 20, 30, 40 жыл муздагыраак болуп, 20, 30 жыл ысыгыраак болуп аткан болушу да мүмкүн.
бул баягы жалпы климаттын немесине баягы биз өзүбүздүн былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкыны кылганыбыз кичине туура эмес. Көбүнчөсү илимге таянышыбыз керек. Баягы өзүбүздүн биз көбүнчө мындай инженерлерге көп көңүл бурбагандай эле илимий изилдөөлөрдү да ачып аны тактаганга, анализ бергенге азыраак көңүл буруп калдык. Бирок коркуткан жерлери суу жааган мезгилдер өзгөрүп кетти деп атат. Мындайча айтканда, жазында көп жаан, күзүндө көп жаан, жайында көп убакытка чейин өтө ысык. Ошол себептен жанагы мөңгүлөрүбүздүн ээлеп аткандардын бир причинасы ошол. Көп мезгилге чейин ысык болуп туруп, анан ушуну ээлеп аткан. Анан кышында да балким, то есть мындайча айтканда, мезгилдери жылып калган. Бул баягы бизге бир зонок берген нерселер. Биз буларды көп эле болду билгенибизге. Ошол себептен биздин негизги продуктубуз бул көлмөлөр. Сиздер көрөсүздөр, биз ар кандай көлмөлөрдү жасайбыз ар бир дыйканга. Бул көлмө жана жаан чачын саны азайбай атат да. Бирок керектүү мезгилде жана суу ылдыйга агып кетет, сел болуп да агып кетет. Ошол сыяктуу мезгилдерде мөңгүнгө альтернатива катары ушу көлмөлөр жыйылып турат, Суу ылдыйга жөн агып кете бергендай мезгилдерде ошол көлмөлөр мөңгүнүн ордуна жанагындай дыйканга ошондой мындай туура пайдаланганга мүмкүнчүлүк берет. Чаканы дагы, чоңу дагы. Ошол эле төрткүл дагы мисалы үчүн. Төрткүлдөр бул мындай суу сактагыч көп убакытка, даже декадный эмес, көп убакытка. БДР эмес да, андан да чоң. Ошол себептен ушул сыяктуу биздин көлмөлөрүбүз сезон эмес мезгилдерде чогултуп алып, мөңгү сыяктуу сезон эмес мезгилде тоодо тоңуп калып атат да. Анан сезон мезгилде ал бизге эрип атпайбы? Ошол сыяктуу эле адам баласы ушул технологияларды көбүрөөк жайылтышыбыз керек. Анан экинчи нерсе, баягы климаттын өзгөрүшүнө караганда дагы көбүрөөк деп ойлоп коем. Мен жана базарда продукттан баасы кымбаттап биз бул продуктты баштадык деп атпаймынбы? Бул кызматты көрсөтүп баштадык. Ошондой эле продукттан баасы кымбаттагандан кийин дыйкандар да көбөйүшүнө ошондой эле түшүнгөнбүз да. Дыйкандар бул жактан киреше тапсам болот экен деп, жердин баягы пайдалануу көлөмү көбөйүп кетип атат. Жаңылыктарды ушул менен кошо биз киргизбесек, өкмөт менен биргеликте ушул программаларды кылбасак, анда жерлердин көлөмү чоңое берет. Дыйкан эскиче иштей берет, сууду көп колдоно баштайт. Аны менен бул түшүмдүн көп алга тоолуп келчүгүн да көбөйтөт. Ошол эле мезгилде ал сууду жетишпей кыйналып, чыр чатакка, баягы жумуштун кыйынчылыгына, түшүмдүн жакшы беришине технология баягы сууду биз өзүбүздүн дем алыш күндөрү беребиз. Же болбосо бизге келген кезек мезгилде беребиз. Өсүмдүк абалда не болуп атат? Мисалга сиздин ушул жериңизде отурганыңызда кондиционер жок болсо, ысык болуп атса, сиз экөөбүздүн маегибиз ушундай продуктивный болобу эле мисалга. Ошол сыяктуу өсүмдүк дагы жакшы кирешелүү бериш үчүн анын тамырындагы негизги баягы мындайча айтканда шартты суусу эле эмес, азыгын дагы өз мезгилинде туура шарт кылып турсак, ал түшүм бериши бир канча көбөйүп, өсүшү дагы бир канча көбөйөт да. Биз ал деңгээлге эми келип атабыз. Биз азыр жөн эле тамчылап менен суу жеткиришке биз көрсөтүү болуп атат. Бирок азыр эми баягы бул жердеги температура канча экенин билиш үчүн денебиз менен сезип, анан баягы немени кондиционер жандырганда 24 коюп коебуз да. 23 адам баласына ошол шарт жакшы. Ошондой эле топурактын астында дагы өсүмдүккө, ал кандай өсүмдүк болсо, ага нымдуулук канча экени, ага баягы курсак ач кармагандай эле керектүү мезгилде азыктарын өз учурунда берип турсак, ал түшүмдүн сапатын дагы, көлөмүн дагы, жанагы чыгашылардын баарын актап берет, анда сонун продукт чыгарып берет да. Туура айтасыз. Аябай сонун 1 сааттык маек кылдык. Биз Бекболот экөөбүз аябай жакшы, мен ойлойм, биздин угармандарга, биздин
жарандарга аябай кенен маалымат болду. Анан дагы айтып кетет элем да, эми сиз азыр ушул жерде өзүңүз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып байланыштарды айтып кетсеңиз, кантип байланышып, анан жана айттыңыз долбоор менен деле баштаканга аракет кылабыз депчи, ошондой багыттарга консультация бере турган өзүңүздөрдүн офисиңизде командаңыз тууралуу дагы кичине айтып маалымат берсеңиз, угармандар сиздерге кайрылууга жеңил жолдорун көрсөтүп берсеңиз. Ооба, негизи биз Евросервис командасы, ишканабыз ОСО Евросервис групп. Ал жерде биздин жетекчибиз Айбек Элчибеков. Ал ушул иштердин баарына кызматтарды аткарып, азыркы күндө чүйдө жумуш алып баратабыз. Ушул күндө электр жумуш алып баратабыз. Мындайча айтканда, түндүк, түштүк баардык эле Кыргызстанда кызмат көрсөтөбүз. Ушул нерседен пайдаланып сиздерге рахмат. Телефонуңуз мен өзүмдүкүн эле бергеним жакшы, себеби ишкананыкында берсем болот. Менимче сиздерде мындай жаңы баштайм деген угармандар көп болсо керек. Мен WhatsApp номерин берсем, ушул мүмкүн болушча жазып же голосовой таштап койсоңуздар, мен ошондо жеңилирээк жооп берем да. Телефонум 772 06 0000. 772 06 0000. Ооба. Акырында 4006 772 менен. Урматтуу угармандар, кайрылсаңыздар болот. Бүгүн биз тамчылатып сугаруу мындай Баткен сыяктуу эле башка кургакчылыкка дуушар болгон эмелерде, аймактар үчүн эң келечектүү бул жана суу үнөмдөө эмеси чечими болуп эсептелип атат. Ар бир дыйкан, ар бир багбан бул ыкманы колдонуп көрүүгө татыктуу деп айтсак дагы болот. Азыр сиздин айтууңуз боюнчачы, бул убакыт деле, чыр чатактын деле чечими, климатка деле мындай өзүнө ошол эмеге, климаттын өзгөрүүсүнө деле адаптация болуу, тамчылатып суугарууну алып кетүү болуп, чечимдердин эң эле көптөгөн бир көйгөйлөрдүн чечими бул тамчылатып суугаруу деп айтып өттүңүз деп деле айтсам болот. Уруксат берсеңиз, эки сүйлөм кайра дагы кайталанып келип атат. Негизги тамчылатып суугаруу бул инженерлердин чечип берген маселеси. Анда маселе жок. Аны биз аткарып бере алабыз. Бишкекте да башка компаниялар да бар. Алар да жакшы аткарып беришет. Маселе сиздердин шартыңыздарда климаттык шартка. Кайсы өсүмдүк жакшы өсөт, кайсы өсүмдүк сизге чоң киреше берет. Ал өсүмдүктүн эң бир баягындай заманбап башка өлкөлөрдөгү жакшы бир көчөттөрүн алып келсеңиздер. Азыр буюрса питомниктер менен да сөздөр ойлор болуп атат. Келечектүү баягы дүйнөдөгү стандарттагы питомниктердин аткарылышы боюнча. Бул экинчи маселе, алар эми келет. Бирок азыркы учурда сон баасы кымбат жазылган көчөттөр 2 жыл 3 жыл дегенде бул бак боюнча түшүм берет. Түшүм берип, киреше өзүнө кеткен көчөттүн баасын дагы тамчылатманы да актап койгонго чейин жетишип атат да. 1-2 жыл, 3 жылдарга. Сон. То есть бул инвестиция. Ошондой подходду сунуштайм да. Баарыны чогуу алып кетишке турбайбы? Тамчылатып суугаруу деп алып барып эле өзүбүз калаган бир биздин климатка туура келген келбеген арзан көчөттү эгип, анан кийин тамчылатууну күнөөлөп же бир дагы бир жактан эмени күнөөнү таппай, баарыны ар бир кесиптин ээси өзүнүн жумушун аткарса. Мен да ушу кесибимди айткым келип атат. Мен негизги биринчи кесибим мамлекеттик башкаруу. Ошону бүткөнмүн. Бирок баягы каяктарда гана жүрбөдүңүз сиз? Ооба, ошону бүткөнмүн. Ошонун миссиясы менен мамлекет аткарбаган баягы сервистер бар да, ишкерлерге берген сервистер. Мамлекеттер баягы ошолго шарт түзүп берген, бирок эл менен иштеше турган ушул тамчылатма суугаруу системалары мындай ишкер катарында ошолор ишкерлер көбүрөөк мүмкүнчүлүк, ишкерлердин көбүрөөк баягы сабымы чоң болушун билип туруп, мен мамлекеттик башкаруудай көз карашым ошондой калган. Бирок ишкер катарында баягы кызматты аткарып атабыз да.
ошол себептен жанагы биздин миссиябызга киреше бат бербесе дагы бирок бул регионго керек деген оюбуздун негизги аткарган ишибиздин жолу методу ошол жактан чыгып атат да. Баягы деньги акча бул бат кайтышты каалайт. Акча баягындай узакта жүргүсү келбейт ишкерлер. Азыр эми тамчы атына кызыктуу болуп калышы мүмкүн. Бирок биз 4-5 жыл буну мүмкүн болушча базарды даярдап дыйкандарга түшүндүрдүк да. Бул нерсе эмне үчүн убакыт кетсе дагы ушу тармакта жүрөбүз партнерим экөөбүз. Себеби бул регионго керек. Как мамлекеттин программасы дагы баягы өнүгүү эми керексиздей, сезилип, түшүнүксүздөй боло берет, бирок кийинчерээк карасаңыз мындай бир башка жакка нукка берет го. Ошол сыяктуу эле биз дагы кылган миссиябыз, ишкананын миссиясы түз эле киреше табуу эмес, ушул салым кошуу. Өнүктүрүү, Ооба. өлкөнү өнүктүрүп, дыйкандарыбызды, жарандарды алдыга сүйрүү. Рахмат, менимче сонун эле маек куралдык дейм. Биздин подкастыбыз Бекболот менен аябай эле жакшы, элге түшүнүктүү, жөнөкөй тилде жеткиликтүү болду деп айта алам. Урматтуу угармандар, суу баалуу байлык, ар бир тамчы маанилүү деп биздин эфирди аяктагым келип турат. Биздин эфирге кош келипсиз. Ар дайым эшик ачык. Эл үчүн кызмат кылган жумуштарды ушундай маектер менен элге дагы жеткиликтүү кылып, сиз бир айылга барып көрсөтсөңүз, бул эфирди 5-6 айыл же облустагы жарандар, угармандар, көрөрмандар көрүшөт. Ошондо дагы жеткиликтүү болот деп эсептеймин. Анда эмесе мен эфиримди аяктап калам. Дагы бир жолу айтайын, байланыш номерди айтып өттүк. Бекболот мырза сиздер менен WhatsAppка үн калтырып, телефонго жазып кетсеңиздер кайра байланышка чыгамын деп сөзүн берип өттү. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар. Келерки эфирлерде чейин саламыбыз түз болсун. Чоң рахмат. Биз аябай кубанычтабыз. Рахмат.